Үй бүлөбүз дейт. Үй бүлөлүү адамдардын суроосу экен. Үй бүлөбүз бар. Азыр аябай оор абалда болуп атат. Сактап калыш үчүн кеңеш алалык дедик эле. Мен күйөөмө измена кылдым, азгырылып. Мындайча айтканда, Кудай сактасын, ала жипти аттап никеге кыянат кылдым деп атат. Мен күйөөмө ушундай ишти кылдым, азгырылып, ошол билинип калып, урушуп атабыз. Азыркы учурда эмне кылышыбыз керек? Жооп ала алабызбы дейт. Маселе билинип калышта эмес. Азыр эле суроо жооптон алдын жаратуучу Алла Таалага ыйман келтирүүнүн зарылчылыгы, ал көрүп билип турат деген сезимди жүрөк орнотуу дедик. Ошол себептен мындай иштен этият болуш керек. Азырылып эле нафсиге башкага шылтабастан өткөн ишке салават өтө чоң күнөө, өзгөчө аял кишинин баргандыгы бул ишке бул бетбактык болот. Кудайдын астында тобо кылыңыз. Күйөөңүздөн алдын дагы Кудайдын астында тобо кылыңыз. Кудай менен чындап тобо кылып, Кудай менен болгон мамилени кайра жакшырткан адамга Кудай Тааланын жакшылыктары, жеңилчиликтери болот. Кудай менен эсептешип тобо кылсаңыз, балким күйөөңүз деле ал учурда бала чаканы сактап калышын айла жоктон туура түшүнүп кабыл алат. Биринчи, Кудай менен болгон мамилени чыңдаңыз. Экинчиси, ошол ишке барып жатканда ойлонбодуңузбу күйөөңүздөн ушундай бир көңүлүн ренжитип алам кандай болот деп. Ошол кандай күйөөңүздүн көңүлүн кайдегер кылып туруп ошол ишке баргандай эле эми күйөөңүздүн астында өзүңүздүн тобо келтиргениңизди, бул ишке экинчи кадам баспасыңызды, бул ошол алсыздыктан келип чыккандыгын бүт алдынан айтып өтүп, кандай көңүлүн калтырган болсоңуз, эми ошондой кайра көңүлүн алышыңыз керек болот. Мусулманчылыкта шариятчы чечим ошол Кудайга тобо кылыш керек, күйөөңүздүн көңүлүн алышыңыз керек. Көңүлүн жубаткандай мурдагы жашоо окшобойт албетте, бирок бала чака болгондон кийин үй бүлөнү сактагандын ылаашын издеш керек, дуа кылыш керек, тобо кылыш керек. Жүрөктөн өкүнүп, бошайман болуп, экинчи мындай жийиркеничтүү ишке барбайм деп, ошонун баардыгын алдын алыш керек. Анан аялзат ашыкча ушундай бир соц тармактарда отуруп, той топурда ашыкча ушундай бир бийлегенге чейин барып, көз кетип, сөз кетип, ошолордун баардыгы башталат. Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала "Вала тaqrabu zina", зинага жакын барбагыла. Зинаны кылбагыла эмес, арам мамиле. Мындай бир аягы суюктук ишке, ала жип таптоого барбагыла эмес, ошо алып бара турган себептерден этият болгула дейт. Күйөөңүз менен жакшы отуруш, сүйлөшүңүз керек, Кудай Таалага чын тобо кылгандан кийин.